бир тууган инем менин тоом болчу. Мен аялым өткөндөн кийин дагы бала чакам менен өзүм калгам. Өтө катуу депрессияда жүргөм. Ал ушу инем мага поддержка кылып, биздин үй бүлөбүздү багат эле. Эми 2 жылдан бери мен өзүм колдон келишинче аракет кылып, башымы сайып койдум. Элге билгизбейин дедим мен кайгымычы. Эр жигит кайгысын элге билгизбейт деп элге билгизбейин дедим. Бирок айла жок болуп калды. Айлам жок, элге кайрылганга болбой калды. Кайрылбаганга. Индияга алып барып $30,000 кетет экен. Ал мен үчүн өтө чоң акча болуп калды. Мен азыр ошто квартирада жүрөм. Бала чакам мененчи. Бул жерде иним бала чакасы менен жашайт. Бул жер атам эшиги. Ушундай туугандар. Кыргыз элим, айнанып кетейин элим. Мен ишенем. Кайдыгер карабайсыздар деп ишенем. Мен өзүм көз боюнча биринчи топто болмоймун. Бирок ошентсе дагы өз укатым өзүм кылып келе жатам. Элге кайрылбай өз укатым өзүм кылып келе жатам. Бирок айла жок болуп калышы бир тууган иним ушинтип ооруп, ушундай болуп калганда, ушундай бооруң ооруйт экен, жүрөгүң ооруйт экен. Колуман келишинче не болсо да кылып жүрөм. Кече Бишкекке барып, аябай ар кимге кайрылдым. Колуман келишинче не болсо да кылып атам. Ушу бир атадан 2 ул бир карындашыбыз бар. Эми буйдун чоңу менмин. Атадан эрте калганбыз биз дагы. Атабыз эрте кайтыш болуп кеткен 35 жашында. Апабыз бизди ушундай жетим кылып чоңойтtu. Жетим болуп чоңойгондон кийин эми ушу бир тууган инибиз ушундай абалга эми үйлөнүп бир балалуу болуп эми жашоонун даамын татып келе жатканда ушундай акыбал келди. Эми тагдыр экен. Башка түшкөндү көрөбүз. Бирок колдон келишинче иншалла аракет кылып жатабыз. Колдон келишинче башымды сайып койдум. Мына ишенген тоом ушу Үкөн болчу, Түгөлбай Үкөн болчу. Мен тоом эле. Ушу бир тууган инем ушинтип ооруп жатса, бул дүйнөң куруп кетет экен. Ушундай дүйнөң ушундай куруп кетет экен, эчтеке неме болбой калат экен, жүрөгүңө батпай калат экен. Урматтуу элим, бир сом болсо дагы, жүрөктөн чыгар бир сом болсо дагы кайрылсаңыздар, бул көптү күрсө көл болот. Бир